Будет туда запись, видеозапись, үн записи, видеозапись, ештеңе жоқ. Бұл бір ғана систем жүрген жеріңізді анықтап береді. Сот тарауынан сізге аймақтан шықпау деген немеңіз бар екен, ошодан сіз қаяқта жүргеніңіз, кешкісін үйде болып отырасыз. Атын атап жүзін көргөзүүнү каалабаган каарманыбыз уурулук беренеси менен 3 жылга соттолгон. Ал 2,5 ай абакта олтуруп тергөөчүнүн жазган өтүнүчү менен үй камагына чыгарылган. Эми айыпталуучуга электрондук билерик тагылып, тергөөчү белгиленген аймактан сыртка чыкпоо милдетин жүктөдү. Себеби билерик абакта жатканга караганда жакшыраак жана эч кандай тоскоолдук жаратпай тургандыгын билдирди. Эми азыр бир браслет саат тууралуу эмне болду. Мага буну кыйынчылыгы жок, эми заманауи мындай өзүбүзгө эмне жакшы деп ойлойм. Мыйзамды сүйлөйбүз, мыйзам сүйлөйм лично мен. Урмат кылам ушундай. Бизге кыйынчылыгы жок, эми биз эмнес наоборот жакшы бизге деп ойлойм ушундай. Тоскоолдук кылбайт э? Жок, тоскоолдук кылбайт. Наоборот өзүбүзгө бир уверенный болуп жакшы да энди өзүбүзгө. Ошону ушундай түшүнөм мен. Электрондук билерик кадимки заманбап сааттар сыяктуу көрүнөт, атайын кубаттагычы да болуп, жарандарга кошо берилет. Ошондой эле шектүүнүн укугу толук сакталып, үн жазуу, видеого тартуу сыяктуу кызматтар иштебейт. Бир гана айырмачылыгы шектүү өз алдынча чече албайт. Эгерде колдон чыгарып салуу аракеттери же белгиленген аймактан тышкары чыгып кетсе, автоматтык түрдө милиция кызматкерлерине белги келет. Анын негизинде айыпталуучу кайрадан абакка отуруп калышы мүмкүн. Бүгүн жалпы 10 жаранга электрондук билерик тагылды. Эгерде буну чечүү аракети болсо, бул мониторинг Бишкекте бизде чоң мониторинг борбору бар. Ал мониторинг борборуна бүгүнкү күндө азыркы учурда да нөмөттүү кызматкер отурат. Ага белги берилет. Белги берилгенде тиешелүү Ош кызматкери менен биргеликте өз чараларын иштеп баштайт да. Азыркы учурда мына биз Ош аймагарлык башкармаларына өзүнчө бир страницада ачып беребиз. Ал страницада алар да карап турса болот. Өзү кызматкер өзү да көзөмөлдөө болот да бул. Жеке мына Ош бөлүм пробация аймагынын кызматкери планшет аркылуу көзөмөлдөө. Пробациялык көзөмөл учурунда эреже бузган шектүүлөр электрондук байкоо жүргүзүү аркылуу көзөмөлдөнөт. Анда уюлдук телефонго атайын мобилдик тиркеме жүктөлүп, аны менен айыпталуучу белгиленген убакытта жүзүн көргөзүү менен каттоодон өтүп туруусу зарыл. Андан тышкары биз мобилдик тиркеме деп азыр биздин кыргыз балдары иштеп чыккан бир эмеси бар. Юстиция министрлиги тарабынан азыр мына тестирүү иштерин уже Бишкекте жүрүп жатат. Ал жеке кардардын жеңил мисалы өзүн алып жүрүүсү тура жеке программаларын түзүп өткөн кардар болсо, ага мобилдик тиркеме деген да эмебиз бар. Ал кардардын телефонуна эле гана орнотулат. Ошо телефонунан ал бир нече жолу үйүнөн Face ID деген бетти идентификациялоо деген тутум менен эме кылат да. Аталган пилоттук долбоор аркылуу шектүүлөргө 4 категория боюнча билерик милдеттүү түрдө тагылат. Анда шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулгандарга эркиндиги сот тарабынан чектелген кардарларга пробация кызматкерлер тарабынан эскертүү алган же болбосо өз ыктыяры менен билерик тагууну каалаган айыпталуучуларга тагылат. Бул жерде бир 4 категориядагы кардарларга карата таксак болот. Биринчиден бул шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулган кардарларга карата өзүбүз эле тага алабыз ага карата. Экинчиден эркиндиги чектелген деп коет. Сот ушундай чечим кабыл алган болсо, саат мисалы үчүн айтып кетпедимби? Саат 10дон баштап 6га чейин үйүндө болсун деген ушундай болсо, аларга карата да биз милдеттүү түрдө тага алабыз. Же болбосо буга чейин кандайдыр бир биз тараптан эскертүү алса, өзү сот тарабынан же болбосо биз тарабынан коюлган талаптарды аткарбагандыгы үчүн эгер эскертүү алган болсо, биз аларга да милдеттүү түрдө тага алабыз. Ал эми кээ бир жарандар өзлөрү ыктыярдуу түрдө да келиши мүмкүн. Бизге ушу электрондук көзөмөлдү колдонсоңор мен макулмун десе, аларга ыктыярдуу түрдө таксак болот. Бүгүнкү күндө Ош жана Баткен облусу боюнча пробациялык көзөмөлдө 944 жаран каттоодо турат. Каттоого алынган шектүүлөрдү электрондук каттоого алуунун негизги максаты кардарлардын пробациялык көзөмөлүн оптималдаштыруу жана алардын кылмыш кылуусуна бөгөт коюу болуп саналат. Бүгүнкү күндө ушул Ош жана Баткен облустар боюнча пробация башкармалыгынын ар бир райондогу пробация бөлүмдөрүндө жалпысынан 944 жаран каттоодо турат. Ушул жарандардын пробациялык көзөмөлүн оптималдаштыруу максатында учурда ушу электрондук көзөмөл жүргүзүү боюнча бул Орто Азиядагы биздин Советтер Союзунан калган мамлекеттердин ичинен эң биринчи болуп биздин ушу Кыргыз Республикасында биринчи болуп ушундай электрондук көзөмөл жүргүзүү
пландаштырылган. Белгилей кетсек, электрондук көзөмөл жүргүзүү Юстиция министрлиги жана Ички иштер министрлиги менен биргеликте ишке ашууда. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 300 билерик сатылып алынган. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.